бүгүн атайын сиздерге кайрылып атканыбыздын себеби кайрадан эле ошо айылдагы ынтымакка чакырган атабызда биринчи кезекте биздин айылыбыз өзү катыраң айылыбыз бир ата бабаларыбыздан калган бир жакшы керемет бейиштей жер болуп атат да. Ата бабаларыбыз урпактар бүт бизге таштап кеткен ошону ошо боюнча сактап биз кийинки урпактарга өткөрүп беришибиз керек. Азыркы күндө мына ар кандай ушак сөздөр дагы таркалып атат. Ошо кеңге иштетпейбиз дегенде жалпы элдин ою ушундай болчу да. Ошого азыр элдер дагы чогулуп бардыгыбыз сүйлөшүп атабыз, бирок тактап атабыз. Эми бул жерде биз баягы мыйзам жолуна кетишибиз керек да. Азыр бул жерде мына элдер кол коюп топтоп атышат. Бул ушул кайрылуубузду жогорку кеңешке беребиз, айылдык өкмөтүгө беребиз, айылдык кеңешке беребиз. Дагы болгон жактарды баягы мыйзам жолуда биз ушуну менен алып кетишибиз керек да. Анан кийин дагы бир ошол жердеги туугандарга дагы кайрылып кетерибиз да. Кээ бир адамдар моундай кандайдыр бир соц пакетке же ошого чындап эле муктаж болгон адамдарга акча таркатуу жолу менен да булар ар кандай иштерге барышы мүмкүн да. Элдин арасындагы ынтымак кетип калышы мүмкүн. Ошонун үчүн бул жерде бардыгыбыз бир элдин ынтымагы кетип калбаш үчүн бардыгыңыздар мына бул жерде жоробашчылар бар, башкалар бар, досуңар бар, тууганыңар бар. Ошолорго бардыгыңыздар кайрылып туруп сүйлөшүңүздөр. Баягы кеңешип келишкен бармак оорубайт дегендей кимиңиздерде болсо баягы угуп атпайсыздарбы мына бул кетип калыптыр, бул болсо нар жака алтын иштетебиз деп атат экен деп ошолор менен мындай жакшылап эле сүйлөшүңүздөр. Эч кандай бир ынтымакты бузган жакка барбашыбыз керек да. Сүйлөшүп туруп бир чечимге келишибиз керек дагы. Эл ынтымагы бузулбаш керек. Ошого чакырабыз. Анан кийин эртеге жума күнү жума намаздан кийин дагы жоробашчылар келсеңиздер 2-3 киши болуп ар бир эместен жоробашчылар ар бир класстан ошол жерден сүйлөшөлү дагы бардыгыга кайрылып туруп жалпы эл менен чечели бул жерде бардыгыга. Эч кандай багыдай мыйзамсыз жолго барбаш керек. Бирөөдөн анан кийин бирөөнү угуп алып туруп эле бул ушундай экен деп туруп баягыны бөлүп таштабаңыздар. Азыртан эле туруп алып туруп биринчи сүйлөшүңүздөр. Кандай болуп атат, эмнеге мындай болуп атат, сенин оюң кандай деп мындай жакшы жакка баягы айтат го, айтыш керек, адамдарга айтыш керек да. Көпчүлүк убактарда эле ошол хадистерде да айтат. Айткыла, балким түшүнөр дегенде ошого барышыбыз керек да. Эң негизинен айтышыбыз керек, эл түшүнүш керек. Менин оюм боюнча бүт бардык эле эл ынтымакты эч ким бузгусу келбейт, эч ким ал жердеги экологияны бузгусу келбейт. Ушул багытта болуп туруп бардыгыбыз эмесиге бирге иштешели дагы элдин ынтымагын сактап